Assalamu alaikum. Кечиресиздер, баарыңыздардын акыңыздарга кирип койсом, кечигип калдым. Бир аз үчүгө чогуу уялбай кечиккенде кечирип калыңыздар. Шаардын аркы четинде жашаган үчүн анан кызым да бир аз ооротуп эле эртең менен чогулуп келчү ошого калдык. Кечирим сурайын дагы бир жолу. Бүгүн ушундай эң алгач Аллахыма чексиз шүгүрлөр, чексиз мактоолор болсун. Ушундай күндө бизге, ушундай керемет күндө тартуу кылып атканына альхамдулиллах дейм келет. Бүгүн ушундай күндө тартуу кылып сиз менен бизди ушинтип жүз көрүшүп отургузган Аллахыма дагы бир чексиз шүгүрлөр болсун. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга саламдар болсун. Бүгүн мына ушундай улуу биздин устазаларыбыз менен бирдикте, ушундай апаларыбыз менен жана ушул сиздер менен ушул жерде бирге болуп атканыма аябай кубанычтамын. Чында биздин башыбызды бириктирген дагы бир себепкер бул Нуржумагүл. Нуржумагүл аябай көптөн бери экөөбүз ниет кылып, жакшы бир иш-чара уюштурсак, жакшы бир ушундай эже сиңдилер менен топтолсок, жакшы талим болсо деп ниет кылып аттык эле. Мына Кудай насип кылган экен, Нуржумагүл менен бирдикте ниетибиз түз болгон экен. Ушундай насип кылыптыр. Аябай кубанычтамын. Чында бүгүн ушундай таалим, ушундай биздин устазалардын сөздөрүн, алтын сөздөрүн угуп, жана биздин эже апаларыбыздын сөздөрүн угуп, анан дагы жакшы керемет иш-чара бул жолукка алгач кирген биздин эже сиңдилерибиздин ушундай жолукка кирүүсүнө күбө болушубузга дагы бир жолу мындай сүйүнүп отурам да. Себеби жолукка жаңыдан кирүү бир керемет сезимдерди тартуулайт да, өзүнчө эле бир сүйүнүү эле аябай ушундай бир бактылуулук боло берет да. Жаңы жолукка киргенде мындай баарына мен жолукка кирдим деп айткым келе берет да. Ошол жаңыдан жолукка кирип, жаңыдан намазды тургузганда ушундай керемет түштөрдү көрөсүң. Ушунчалык ыйманың күчөйт. Айтор ар бир намаз окугуң эле келе берет, намаз окуган сайын мындай бир сон бир мындай эме аласың да, сөз менен айтып бере албайсың да. Бул керемет сезимдер. Чынында намазды тургузуп атканда, жаңыдан кирип атканда, жаңыдан жолукка киргенде айтор ушундай сезимдерди бизге парз кылган экен Аллах Таалам. Эртеби, кечпи, канча жашында болбосун, ушул жолго баары бир кайтабыз. Кудай буйрса, альхамдулиллах, Аллах насип кылса, кеч болсо дагы кайтабыз. Себеби альхамдулиллах мусулман болуп жаралгандан кийин бул жол сый менен болбосо ыйың менен кайтасың дейт да. Эң башкысы кайтып калышыбыз, кайтпай өлүп кетүүдөн Кудай сактасын. Эми болсо ушунча устазалардын алдында мен азыр кантип сүйлөйм деп тартынып келатып элем. Эмне деп сүйлөйм деп Нуржумагүлгө тартындым. Чындаса азыр болсо Нуржумагүл өзүндө бир сөз айтып койсо. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Кандайсыздар? Манаңыздар кандай? Келгениңиздерге Аллах разы болсун. Алхамдулиллах. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Көптөн бери ниет кылып жүрчүмүн, чындыгындачы. Ниет кылдым, ошол кыздарды жөнүнө мындай эле салындырып коеюн депчи. Ага чейин мындай салындырып келгенбиз, алхамдулиллах. Акырын сүйлөп атамбы? Анда мындай жакыныраак келип сүйлөйүн. Мурунтан бери эле мындай ниетим бар болчу. Жол салындырайын кыздарга депчи. Ага чейин эле салдырып келгенбиз, алхамдулиллах. Анан кыздарга мындай эле салындырып коеюн деп группада мына кыздар менен сүйлөшүп атканбыз. Мындай эле салына деп анан айттым. Жол салганда бул мисалы эсте каларлык болсун бул күн депчи. Иншаллах, мен ушундай күндө салындым, ушундай устазалар менен, ушундай апалар менен, ушундай дуалар менен салындым деп, ушундай силерде кубанычтуу күндөр болсун деп. Ошол себептен ушундай кылып уюштурдук. Өтө эле монтип чыгарбадык Инстаграмгачы. Бирок ушул келген эжели сиңдилерибиз жол салынган, силерге дагы бир мындай кандай десем, талим болуп, мындай апалардын дуаларын сөздөрүн угуп кетсин деген өзгөчө эле үмүтчү. Силерге да Аллах разы болсун. Дуа кылып коюңуздар. Баарыңыздарга иншаллах ушул күн дагы жол салмаган эжелерге иншаллах жол салуу насип кылсын. Не болсо да бул Аллахтын парз экен.
буну биз адат кылып же бир мода сыяктуу эмес, буну Аллах буйруган деп иншаллах аткарарбыз иншаллах. Ошол эмеге дагы рахмат. Ошо уюштуруп көптөн бери ниет кылдым менен колдоду, Аллах разы болсун. Курбум дейм, эжем дейм, альхамдулилля. Сизге да рахмат. Рахмат, Аллах разы болсун келгениңизге. Рахмат жок. Maşallah, maşallah. Allah ana ikinci kızga orucu möbül salып атат. Ошентип тура бер. Ana. Оп оңой эле салып койдуңу. 10 секундта. Кубанычтуу церемония болуп атат бул. Карап койду экен да кыздар. Эл ислам динин жолукту парз кылдыбы? Жолуга бекем болуш керек кыздарым энди. Тойго барып биге түшпөгү эле кыздарым. Мына күчүдө жолу саласыңар кыздарым. Шым кийип аласыңар дагы ага туура келбейт. Мына таткайым деген 100 аялдар жолук салышууга күбө болуп кыздарым. Мында жакы жолук салып палтолорду берди. Ошондо 2 кыз, 3 кызды көрдүм. Жолукту алып ушундай сумкага салып чыгып кеткенин көрдүм. Ошо жерден салып кетти, сумкага салып алды. Эгер жолуңар жок болсо жуңа жолук бергиле, мен алам десеңер берет булар. Булардын эмеси кабыл боло берет, кылгап ыксан. Эми өзүңөр алдабагыла да. Ушунча адамдарды күбө кылдыңар, мына ушунча адам силер күбө болду. Өзүңөр салган алганыңарда салганыңар Аллах билет эле. Эми ушунча адамды күбө кылып алып салсаңар өтө болса, өтө сурак болот кыздар. Тозок хак, кеш хак. Бу жолук эмес, тозоктон көрсөт кызым. Бардык силерге парда кызым. Сурулуңарды тосот. Биз сурулукту кимге эле көрсөтөбүз? Өзүңөрдүн күйөөңөргө көрсөтөсүңөр. Башка эч ким көрсөтпөсүң. Инстаграмда жүрөт. Бирок келин жолук салып атат. Анан бирөө журналист келип сурап калды. 5000 берейин, сиз жолуңуздарды мени сүрөткө түшүң. Кыздар таква кыз экен, жок деди. Жок, сразу эле түшөсүз дагы орундосу жок деди. Канча жыл болду жолуксаң? 2 жыл болду. 5000 жолугун алмашкан жок да, жүрөктө Аллахтан коркту, мен Аллах көрүп турат деди. Жолукту албады кызым. Эми кыздарым менде жолук салгандан кийин жолукка бекем болгула жандарым, алтындарым. Мен катарында айтып атам, кыздарым, жолукка бекем болсоңор, силерден төрөлгөн бала да, кыз да тарбия алат. Мына жолук салып алып, тансага түшсөңөр. Жолук салып алып, акалактап күлсөңөр, энди күлгөндө жайы бар кыздарым. Жолукчан кыздар көбүнчө эле өшүп турганда эле көрөбүз кыздарым. Бардык адам ошолор тиктейт экен, башкадан тиктейт. Жалаңгаш күчөк менен таса тиктебейт аларды. Жолукчандар өтө сыноодо экенбиз да кыздар энди. Биз күзгүбүз да, өзүбүздөн кийинки да күзгүбүз, досторубузга күзгүбүз. Бардык мусулман күзгү дейт да. Ошондук үчүн күз болуш үчүн жолукка бекем болула кыздарым. Жолукту барпагыла. Бул жолук бизге парз болуп салынды. Мына карагыла силер баягы башка кыз элеңер. Азыр суп-сулуу кыз болуп калдыңар кызым. Бул жолуктун өзүнүн нуру бар кызым. Бул жолук өтө адамга парз болгон экен. Бул силер жолук Аллах таалам сүйүп өзүнүн үйүнө чыгырды да, өзүнүн үйүнө салып чыгырды. Силер кафеге чыгарган жок кыздарым. Өзүнүн үйүнө ушундай жакшынакай жолук, жакшынакай көйнөк, силер көйнөгүңөр жок эмес бар. Жолуңар жок эмес бар. Алла таалам сүйдү ушундай өзүнүн улуу жерге
чыгырып ушундай жоолугуну салып үлкөндөн кийгизип койду. Мындан буягы энди илим алгыла кыздарым. Илим албасак жоолуктун баркын билбейбиз. Илим албасак намаздын баркын билбейбиз. Кадис менси дейт кой, кайсы аял дейт 5 убакыт намазын окуса дейт. Her sorusун tutsa deyт. Ерин айтканын кылса дейт. Кандай бир жаман ишке барбаса дейт, ага дейт пештин 8 эшик ачык дейт да. Кудай кааласа аялдар ушундай Алла Таалам сүйүптүр. 8 эшигин ачып койду. Ушул эле 4 амалды аткарсак, эми 4 амалды аткарышка энди бекем болуш керек. Бүгүндүк үчүн илим албасак аткара албайбыз. Жоолуктун да илими болот кыздар. Теле салынып коңшу келгенде ачык жучуктар болбойт. Эшиктен бирөө келгенде сразу жоолук даяр турсун кыздар. Сразу байлап койгула. Жоолук эми мындан буяка түшпөсүн кыздар. Жүрөктөн ниет кылгыла. Аллахым мен Алла өзүңүн үйүндө өдө бердим. Аллах өзүнүн үйүндө салдым ушу жоолук. Her жоолук салынганга Алла Таалам деп ушу жоолук бекем болгула кыздарым. Алла разы болсун. Баарына нурлуу болуп турасыңар. Бүткүл Аллам эле ушундай жашагандай болуп турабыз да азыр ушундай Аллам ушундай жашоо болуп тургандай да. Алла Таалама мээримдүү, ырайымдуу, энелер дуасында парда жок дейт. Баардык кыздарыбыз, нерилер, черилер жоолукчан болот Кудай кааласа. Эми бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша небизге айтыпты, Айша садака берип өзүңдү дозоктон куткар деп. Аял киши көп садака бериш керек экен. Бул биздин кыздар эмне садака берип атат? Булар илим окуп атат, Кур'ан окуп атат, хадис окуп атат. Ошого садака берип атат. Ашып ташып жаткан жакта бир нерселер жок. Садака бер деди. Садака бериш керек экен да. Энди биз азыр эч бизден улгайып калган адамдар садака берген жок. Көрүп турасыңар, эч баардык жаш кыздар. Биз азыр жаш кыздардан үлгү алып атабыз. Садака беришти жаш кыздардан. Заман тетип болуп калды. Биз үлгү болушубуз керек эле жаш кыздарга, кыздарымдай садака бергиле. Жакшылыкка чакыргыла, жамандыктан кайтаргыла деп. Азыр биз жаш, менин сиңдим Жумагүл, мешден үлгү алып атам садака беришти. Анда менин кыздарым, анда келинден үлгү алып атам. Ушуларга мен үлгү болушум керек эле.